Жугуштуу илдетти жеңип чыкмайынча дагы деле оору алдын алынат. Уруксат берилген ишкерлерге андагы кызматкерлердин коопсуздугу сакталышы керек. Бирок Каракол шаарындагы Бугу базарындагы жаш тараштардагы санитардык талаптар унуткарылгандай. Эмне себептен санитардык эрежелер сакталган эмес? Моякта жумушчуларыңыздын бардыгына сиз жооп бересизби? Жооп бериңиз. Бир общий антисептик да жок кирип келатканда киши толтурам. Siz жумушчуларыңызга эскерттиңиз беле? Ооба, толук чыкпайлы өзүбүз. Экиден намазда чыгып атабыз. Бул чоңубуз үйлөнүп атат. Азыр шаар боюнча коронавирус сакталганын кайсыздар? Баардык эрежелер мурункудай эле сакталыш керек. Бирок мастер толук чыкпайлы өзүбүз. Бирок базар жабык, таксилер менен бизди эле чыгарбады. Анан эл деле көп келбейли азыр. Жумушчуларыңыздар бет кат тартыш керек да. Дагы иштеп атабыз, ысып кетип менде деле маскам бар. Маске кирсек, кишилер топтолуп алышкан да. Дезинфекциялык средстволору жетишсиз. Эки эле орундан иштеш керек болсо, булар 4төн орундуктарды, иш орундуктарын иштетип, аябай катуу бузуп атышат да санитардык көрсөтмөлөрдү. Эми биз бир эки жолу кыдырып айтып кеттик. Эми биз бузуулар жөнүндө кодекс боюнча административдик чара колдонууга, биздин мыйзам боюнча жанагындай өзгөчө кырдаал убагында текшерүүлөрдү, уруксаты жок текшерүүгө жанагы чараларды колдонууга акыбыз бар. Ошондой эле Каракол шаарындагы Бугу Макиш базарынын айланасындагы автоунааларга тамак ашты ачык бойдон тизип алышкан. Бул көрүнүш жугуштуу оору болбогондо да өтө кооптуу. Андыктан өз билемдик менен ачылып алынган тест татымдарда жабылыш керек. Элге жооп бербеди, эл уруксаты бар элдери бар. Жанакы немен окудуңбу? Перечень объекти ким ачылышы керек деп. Аны телевизордон 10 жолу айтып атат. А сен ал жерде жоксуң да. Ти барсыңбы? Ошол перечинде барсыңбы? Жоксуң сен. Сен эң баштык кылып атасың, законго башчы. Азыр алып барып, ушу боюнча иш козгосо эмне болот? Ушу ачылган, тапкан пайдаңан 10 эсе көп төлөп каласың. Эскерттим. Жап кой деме жап кой. Анан эгер болбой тил албасаң, анда башка чара болот. Ал эми кийим, алтын саткан соодагерлер да убактылуу ишин токтотууга аргасыз. Өз билемдик менен базардагы алтын кийим дүкөндөрүнүн көпчүлүгү ачылып алышкан. Уюштурулган рейдте өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан уруксаты жок соода түйүндөрдүн бардыгы жабылды. Согуш болду деп директор келип айтып кетти. Эмне деп? Ошо чыгып бүгүн официально иштана көчө Санжен кылдык. Мына вице-мэр, биринчи вице-мэр турат. Уруксат кагазын алып анан иштей баштадыңыздар. Губернатордун биринчи орун басары. Кечөө күнү деген жанагы директорубуз Айнур ажа келип Санжен кылууга деди. Кечөө Санжен кылдык. Анан бүгүн да официально чыгып иштегиле деп, анан бүгүн көбү чыгып чыктык жумушка. Маска бармы? Жок, силер калп айтып атасыз да? Калп айтып атасыз. Мына вице-мэр, биринчи вице-мэр. Анда Айнур ажаге чалайын. Анда уруксат болгон жок биринчиден. Силер ал мэрге да ишенбеңиз, сиз телевизор көрөсүзбү? Көрөм. Жеке өзүң. Сен азыр ачып атасың, а? Жана телевизордо ошол жерде жазылды. Ким иштейт дегенде. Силер өзүңөр да окудуңар ошол жерде. Окуп биз деген ошо Айнур. Ошол жерде барсыңар силер, иштесин деп турабы ошол жерде. Мынандай алтын саткандар иштесин деп турабы. 21-ден официально деп жазылып турган окудук постановленияны. Анан Айнур ажа көчө күнү точно чыгып кетсек точно деди. Азыр Айнур ажанын директорун чакырталык. Анан буларды даярда деди, баарын даярдадык. Маска биякта баары бар. Анан келгендерге муну ачылып элексиңер. Ошо Айнур ажаге чалайын. Эң баш туруп ачып алганыңар үчүн азыр штраф тартасыңар. Потому что Айнур ажа чыккыла деди да. Эми Айнур ажаң кыргыз мамлекети же кыргыз конституция закон бу. Айнур ажаң айтса эле иш боло береби. А мына баарыбыз жөн эле жүргөн окуя болуп калган. Ошону айтып атпайм, азыр чакырып неме жабалып, потому что биз билген жокпуз да. Кандай билбейсиң, телевизордо күндү сайрап атат, ал жер жазылып атат. Анан сен эми грамотный кызсың да, телефонуң барбы? Бар. Кирсең интернетке жанагы. Уруксат болгон перечинди карасаң. Хорошо, мен азыр жабалып. Сен
Айнура эжең ишенбе, өзүң ишенбейсиңби? Ооба, туура айтасыз. Тизмеге кирбеген объектилер дагы иштеп алган аябай өкүнүчтүү болуп атат. Мына бүгүн азыр комиссия менен карадык. Коомдук тамактануу жайлары ачып башташкан, бургер, фастфудтар, андан башка даванас деп коюп, машинага салып сатып аткандарга дагы көбөйлүү болдук да. Эми бул кишилерге баарына кыдырылып айтылган, сатууга болбойт, азыр бул объекттер иштегенге болбойт деп. Себептүү кырдаалга туш болгон жарандарда уруксат берилген мекемелердеги кызматкерлерде тастыктоочу документтер болушу керек. Карантиндик режимди одону бузуп, эрежени сактабаган жарандар жоопкерчиликке тартылат. Бул кайсы чаралар? Бул берилген, алдында берилген санитардык көрсөтмөлөрдүн талаптарын аткарбагандыгы үчүн штрафтар салынат. Андан башка биз кызматыбызды, бизге берилген полномочияларды аткарып кызматыбызды текшерүү убагында бизге тоскоолдук кылса, маалыматтарды бербесе, же текшертпей койсо, ага дагы чара колдонулабыз. 195 статья менен 193 жанагы көрсөтмөнү аткарбаганды, распоряженияларды аткарбагандыгы үчүн. Андан башка биздин 150 статьябыз бар ушул бузуулар кодексинде. Анда биздин санитардык нормаларды аткарбагандыгы үчүн, техникалык регламенттерди аткарбагандыгы үчүн дагы чараларды колдонабыз. Андан сырткары биз эгерде ушул чараларды аткарбаса, уголовный кодекс бар 280 статьясы, ошого жанагы жоруктар жөнүндөгү кодекс боюнча дагы биз күч органдарына, жанагы следственный органдарга берип иш козголот бул кишилерге. Анда аябай чоң штрафтык санкциялар кетет, жана эркинден ажыратылып дагы коюлат. Бул илдеттин алдын алуу албетте ар бир адамдын өз колунда. Ал үчүн болгону жеке гигиенага терең көңүл бөлүп, эл көп топтолгон жайлардан оолак болуу зарыл. Белгилей кетсек, учурда коронавирус менен Ысык Көл облусу боюнча 2 жаран ооруп жатат. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.